30 жылдагы туура эмес жүргүзгөн экономикалык саясатыбыздан эмне болду? Ири ишканалардын баардыгыны жеке колго өтүп, анын ичиндеги оборудованиялар, жабдыктар баардыгы Кытайга металлолом болуп, Иранга чыгып кетти баары. Алардын орду базар болду, торговый центрлер болду. Ал эми айыл чарбаны ала турган болсок, ирлешкен чарбалардын баары жоголуп, 5 сөттүктөн 10 сөттүктөн элдерге бөлүп берип койдук. Билими да жок, аны уюштуруп поставка кылганга да мүмкүнчүлүгү жок. Жыйынтыкта 38% ички дүң продукцияда үлүшү бар айыл чарба бүгүн 11%га түштү. Өнөр жай 28%дан бүгүн күмтөрдү эсепке албасак 11%га түштү. 3 эсе дээрлик товар өндүрүүчү тармактарыбыз түштү. Муну менен мен айткым келет. Муну менен Кыргызстан товар өндүрүүчү эмес, жалаң гана соода сатык менен, кызмат көрсөтүү менен иш алып барган экономика болуп калды. Жыйынтыгында 80% бүгүнкү рынок импорттук товарлар менен ээленип, биз чет өлкөнү коюп, өзүбүздүн ичибиздеги товарларды өзүбүз өндүрбөй, чет өлкөнүн экономикасына иштетип атабыз. 450 миллиард сом биз күнүмдүк жашообузга бир жылда жумшайбыз. Ошонун 80%ы чет өлкөлүк ишкерлерге, чет өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө салып атабыз. Бүгүн бул жагдай эмнеден келди? Улуттук банк бүгүнкү күндө курстун сомдун курсуна гана жооп берген милдет менен бул процесс дагы да өнүгө берет. Ошондуктан биз улуттук банк жөнүндө мыйзамдарды кайрадан иштеп чыгып, өзүбүздүн мына сыртта турган алтын валюта запасыбыз мына сыртта башка мамлекеттерде 0,1% менен чет өлкөлүк банктарда турганда, сырттан келген инвесторлор 16, 18, 20%га чейин калктын чөнтөгүнө кагып кетип атат. 18% бүгүн кредит болуп атканда 10%дык рентабельности бар ишканага адам салабы? Албетте салбайт. Ошондуктан биз өзүбүздүн мына алтын валюта запасыбызды, өзүбүздүн ишкерлерди, импорттун ордуну толтурган жана экспортко ориентация алган ишкерлерди колдошубуз керек деген ойду айткым келет. Албетте, мына азыр айтылып кеткендей, укук коргоо органдары дагы бүгүн чоң тоскоолдук кылып атат. Акыркы мыйзамдар мына 19-жылда алган. Ошол ишкерлерге аябай тоскоолдук кылып атат. Муну да биз кайрадан иштетип чыгышыбыз керек.